Саламатсыздарбы, урматтуу окумуштуулар, урматтуу илим чөйрөсүндө эмгектенген кызматкерлер. Бүгүн илим дүйнөсүнүн адамдары үчүн жакшы күн. Ошондуктан сөзүмдүн алдында сиздерди илим күнү менен куттуктап кетем. Баарыңыздарга бекем ден соолук, ишиңиздерде ийгиликтерди каалайм. 3 күндөн бери айтчу сөздөрүмдүн баарын топтоп чыктым. Анткени илим, билимдин адамдардын алдына келип сүйлөөдө ар дайым аргументтүү жана концептуалдуу сөздөр керек да. Ошон үчүн ойлорумду топтоп алдым да. Окумуштуулар дүйнөсү илгертен кыска аралыктын ичинде стратегияны иштеп чыгып, керектүү натыйжага легалдуу жетүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүп келген. Кыргызча айтканда, башты сындырып, караңгыда жол тапкан адамдар, акылмандар, аалымдар болгон. Бүгүн кандай деңгээлде деген суроо туулат. Бүгүн илимибиз өзүнчө, коомубуз өзүнчө жашап жатат деп айткым келет. Коомдун каймактары болгон интеллигенциянын мамлекетибиздеги коомдук экономикалык процесстерде аралашпай, деградация болуп калгандыгы өкүндүрөт. Анын башкы себеби албетте биринчиден мамлекет тараптан тийиштүү көңүл бөлүнбөй, окумуштууларыбыз турмуштун оорчулугун жеңе албай жатат. Бирок окумуштуулардын миссиясы мамлекеттик стратегияларды иргеп, ылгап, коомго сунуштоо. Аткаруу бийлигине приоритеттерди аныктоодо жардам берүү деп ойлойм. Биз ансыз да көп убакытты жоготтук. Тилекке каршы 10 жылдап биздин илим системалуу көйгөйлөргө кабылды. Илим ушундай тармак. Илим болбосо экономикада жалпысынан мамлекет да өнүгө албайт. Ал эми илим адамдары коомдун жүзүсүдөр. Бул көз караштан алып караганда артыкчылыктуу илимий багыттарды тандоо бул тривиалдуу милдет болбошу керек. Илимдин коомдон бөлүнүп өзүнчө жашаганы туура эмес. Биздин оюбузча, илимий процесске экономикабыздын өңүтүнөн алып кароо өтө актуалдуу. Биз өсүп өнүкпөгөн мамлекетте бактылуу болуп жашап жатабыз дегенибиз туура эмес. Бүгүн биз экономиканын негизги кыймылдаткыч күчү катары Улуттук Илимдер Академиясынын жаратмандык ишмердигине муктаж болуп турабыз. Өлкөдө экономикабызды калыптандыруу процесси кандай кыйынчылыктар менен жылып жаткандыгын сиздер сопсонун көрүп турасыздар. Эгерде биз реформалар туурасында сөз кыла турган болсок, анда ага биринчи кезекте илим кайрылышы керек. Кантип? Мисалы, өкмөт экономиканы турукташтыруу үчүн чоң милдеттерди коюп жатат. Аны ишке ашыруу үчүн жаңы технологияларды жана иштин жаңы методдорун колдонбосок мүмкүн эмес. Демек, учурда мамлекетибиз илимдин жардамына абдан муктаж болуп тургандыгын баса белгилеп айткым келет. Өлкөнүн өнүгүү жолуна, келечегине илим менен мамлекеттин биримдиги аркылуу гана жете алабыз деп ойлойбуз. Анткени илим экономикалык жана социалдык маселелерди чечүүдө, адам ресурстарын пайдаланууда бир катам алдыга жүрүшү керек. Өнүккөн мамлекеттердин баарында илим катуу өнүккөн. Мамлекетте кайсы бир проблема илимге тапшырма берүү менен чечилиш керек. Урматтуу окумуштуулар, илим жаатында бизде 3 чоң структура иштейт. Бул жогорку аттестациялык комиссия, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы, бул Кыргыз патент, жана Улуттук Илимдер Академиясы. Сиздердин алдыңыздарда бир нече тапшырмалар турат деп ойлойм. Өлкөнүн илимий техникалык, социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча негизги багыттарды туура жана эффективдүү эсептеп, туура прогноздор жасалууга тийиш. Бул өтө орчундуу милдет. Бул жерде ар түрдүү кесиптеги окумуштуулар баш катырышы керек. Мында модельдерди иштеп чыккан математиктар да болушу керек. Бүт экономисттер да, социологдор да, саясий таануучулар да жана башка бардык окумуштуулар башын бириктириши керек. Илимдер Академиясы муну камсыз кылган аянтча боло алат деп ойлойм. Стратегиялык пландоолордун баары ушул жерден иштелип чыгышы керек. Илим жолундагы корифейлер салган жолду кийинки окумуштуулар татыктуу улантып,
келечектеги илимпоз жаштарды тарбиялап өстүрүүгө милдеттүү. Ал үчүн илимге жөндөмдүү бала мектептен, кесиптик окуу жайдан, институттан тандалышы керек. Студенттерге, жаштарга туура илимий темаларды берип, стартаптарды колдоого жардам бериңиздер. Илимий дипломатияны күчтүү өнүктүрүү зарыл болуп турат. Биздин окумуштуулардын дүйнөлүк чакырыктарга жооп кайтарар сөзү барбы деген суроо туулат да. Илимий дипломатияны өнүктүрүүгө эч ким, эч нерсе тоскоол болбойт экен. Дүйнөдө эң күчтүү окумуштуулар, профессионалдар бири-бири менен кеңешип, онлайн режимде өтө активдүү иштегенин көрдүк. Конференциялар, конгресстер, саммиттер тынбай өтүп жатат. Трендтерди аныктап, натыйжаларды талдап, жолдорду туура аныктап алуунун пайдасы гана бар. Мындан тышкары бул жерде кайсы өлкө менен кандай мамиледе жана кызматташууда болушубуз керектиги боюнча сиздерден дайыма кеңеш алып турсак деп ойлойм. Ушул жерде учурдан пайдаланып, COVID-19 менен күрөшүүдө өлкөнүн алдыңкы эпидемиологторуна ыраазычылыгымды билдирем. Эпидкырдаал боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүдө дарысы жок дарт менен күрөшүү үчүн дарылоо протоколдорун иштеп чыгууда практик дарыгерлер менен илимий даражасы бар окумуштуулардын салымы өзгөчө чоң болгонун белгилеп кетем. Урматтуу окумуштуулар, урматтуу илимий кызматкерлер, Кыргызстан үчүн илимдин башкы изилдөө багыты экономика болушу керек. Өлкөнүн алдында саясий экономикалык өзгөрүүлөр, азык-түлүк коопсуздугу, экология, суу энергетикалык ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, минералдык ресурстардын жаңы кендерин таап, аларды өздөштүрүү, медицинада жана айыл чарбада биотехнологияны өнүктүрүү сыяктуу олуттуу иштер бар. Кыргызстан абдан перспективдүү жана бай макрорегион. Сиздердин алдыңыздарда ушул потенциалды ачууга салым кошуу милдети турат. Элибизди 5 жылдан кийин эмнелер күтүп турат деген суроо туулат. Сиздер айтпасаңыздар, аны ким айтат бизде? Илим туура жолго багыт алса, мамлекеттик дагы, ишкердик дагы заказдар көбөйөт. Демек, эки тараптын талаптары аткарылат. Илимдер академиясы музейге эмес, иш кайнаган жерге айланат. Эгерде Илимдер академиясынын иши ырааттуу, пландуу, башкысы революциялык маанайда эмес, эволюциялык нукта кетиши керек. Ошондо сиздер интеллигенциянын атын кайтарып гана тим болбостон, коомубузда лидерлерге айланасыздар. Кантсе да карапайым эл, куру популисттерге эмес, илимдүү, билимдүү деп сиздерге көбүрөөк ишенип калмак. Илим бул улуттук ресурс катары өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги башаты. Биздин илим бир жерде туруп калган жок. Мамлекеттик буйрутмалар аз да болсо аткарылууда. Таптакыр жаман деп айтуудан алысмын. Бирок кемчиликтер дагы бар. Бул кемчиликтер жеке эле илимий академиялык эмес, өкмөт тараптан да толук каржылоо болбогондуктун кесепетинен келип чыккан проблемалар. Мына азыр сүйлөшүп отуруп айтты, алдынан тааныштырып отуруп. Техникалык базаларды чыңдоо боюнча, приборлорду алмаштыруу боюнча мына 250 миллиондун тегереги кетет дедиңиз. Анан ботаникалык бакка дагы бир 20 миллион деп каралган экен, бирок берилген жок, бериле эле. Муну биздин бюджетке кирбеген булактарыбыз бар. Мен айттым, кат менен барыңыздар, чечип беребиз деп. Муну бөлүп беребиз. Андан сырткары ушу дагы ишиңиздерди, ишмердүүлүктөрдү жүргүзгөнгө кандай керектүү баяк немелерди, проектиңерди түзүп алып барыңыздар, расчетуңарды, сметаларыңарды жардам беребиз. Азыр социалдык тармак 4-чү бийликтин кубаттуу куралына айланды. Кыргызстандын окумуштууларын бул куралды активдүү пайдаланып, коомго көбүрөөк аралашууга, мамлекетибизге илимий жактан негизделген позицияларды көбүрөөк сунуштап турууга чакырамын. Дагы бир жолу өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүүсү үчүн жигердүү илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуу болушун каалайм. Сиздерге бекем ден соолук каалап, илимий ачылыштарды каалаймын сиздерге. Иштериңиздерде ийгилик болсун. Рахмат.